Мындай үйдү сиз точно көрө элексиз. Урматтуу достор, биз азыр Нурзаман City'нин Белгравия деген эң дорогой объектисине, премиум класска келип отурабыз. Киргенде эле киребиштин аурасын караңыз, потолоктун бийиктигин, подсветкалардын бардыгын, ал эми самый шикарный нерсе үйдүн аурасын өтө ачып берген бул люстра. Мындай люстраны я первый раз видел. Бул үйдү дагы эксклюзивный үй деп айтсак болот. Киргенде эле дароо биз сол жака кайрылып, залына киргенде, залда мага эмнеси жагып атат? Могу калгалар канча турганын билбейм, бирок очень дорого стоит да. Например, калгалардын могул жерде кармаган эмесин унутуп калдым. Могу машинаныкындай карасаңыздар. Менде педляп эле могулар, XM бар, ошол XM-никинде эле кармайт экен кармагычычы. Өзүңүздөр түшүнгөндөй, это очень дорогой ремонт и дизайнерский, со вкусом, вкус менен кылынган да, потолоктун бийиктиги, люстралардын кеткени. Караңыздарчы, это же считается, достор. Мындай үйдү көргөн адам вау деп, класс, лайк, комментарий калтырыш керек. Жана мага буйрусун деп жазыш керек. Азыр акчаңыздар жок болсо, Аллах таалам сиз барыбызга рызкы бере көрөт. Ошолор албетте Аллах берген рызкы менен балким сиз алып калышыңыз мүмкүн ушул үйдү. Бул жакта өзгөчө кеткен детальдарга да көңүл бурсаңыздар болот. Атайын ушундай подсветка, шкафтар, китеп кое турган, телевизор көрө турган, документ сала турган, бардык нерсеси удобный экен. А штора тоже очень дорого сделано. Биз албетте чыгып эле кайра залдан чыгып эле кухняга киребиз. Кухняга кирген. Бул кухня эмес, достор, бул ресторан. Элестетиңиз, бияктан тамак жасадыңыз, ал эми берде отуруп алып тамактанганда, мына могу үстүдө турган люстраны, түшүп турган люстраны көрүңүз, кадимкидей атмосфера тартуулайт экен. Бул жакта турган люстра. Ал эми кухнядагы детальдар аябай ойлонуп жасалган. А самый чё хорошо, достор, булар горениянын полный комплектисин алып келип, горения холодильник, горения плитка, газ бардыгы горенияныкы коюлган. И кухня гарнитур тоже непростой, очень дорого стоит дегендей. А могул жерде турган мына идиш ягып жуй турган раковинасы дагы, достор, TikTokто мода болуп атпады эле, аябай тренд болуп азыр Европада кетип атат го. Ошондой биякта таза суусу менен ошондой экен да, мындай дорогой раковина экен. Эми айым заты көрсө дароо эле кыялданат болуш керек ушундай раковинасы болгондо. А биз болсо кухня, мен силерге видеодон чагылдырып бере албай атам, бирок живой көрсөңүздөр менден да катуу таң калмаксыздар да. Чыкканда эле бул жакта бизде общий санузел, туалети, жана ошондой эле ваннасы, күскү, раковина бардыгы сонун. А мага жаккан нерсеси могул чугунный, достор. Ал эми кафелдер каяктан алып келген билбейм, но это же очень дорогой кафель, достор. Буну абдан кымбат жасашкан. Албетте мен стройканы жакшы билбейм, бирок сиздерге азыр үйрөнүп келатам да, сиздер колдоп койсоңуздар, мен жалпак тил менен чагылдырып берем. Биз бул жака киргенде вау! Мынасыга бул мастер спальная. Мастер спальнянын ичи аябай белоснежка экен, прям ичине киргенде эле уктап, эс алып, ойлонуп, жакшы нерселерди ойлонгон келет экен да. Ал эми оператор жигит эртерээк келип берсеңиз, мына могул көчө, бул Пудовкина көчөсү, достор. Бул жака жана российский школ салынган да, мектеп, жана Путин келип өзү котлован кылып эме салып кетпеди эле. Ал эми бул жерде болсо Авангард City'ни билебиз. Бул жакта жаңы асфальт жолдор ачылып атат. Демек, тоонун шамалы Нурзаман City'нин Белгравия үйүнө прямой кирет экен да. Мастер спальняда шкафтардагы бардыгы аккуратно коюлган, жана бул жерде өзүнүн атайын ушундай санузел бар, достор. Аябай дорого сделано, ичинде кафелдердин кымбаттыгы. Жана биз мастер спальнядан чыккандан кийин албетте көбү сурашы мүмкүн, а где детская спальня? Мынасыга бул детская спальня, достор. Детская спальняда өтө уютно жасалган, ар бир бала эмес, бул кичинекей бала эмес, эми 18ге чыккы чакты деле аябай мындай жашай турган комнатада экен да. Даже мен деле жатмакмын мондай комнатадачы. Ал эми, достор, көбү премиум класс экенин сезип атасыздар да, көбү подоконникти пластиктен коюп коет. Ал эми бул чисто таш черный керамикадан жасалган подоконник да. Детская комната болгону менен бул жакта аябай эмелер көп экен, шкафтары көп экен, үстүдө турган шкафтары көп экен, сурмалары көп. Кыскасы, бул дагы өзгөчө экен. Жана бул жакта да өзүнүн гардеробу бар экен.
Караңыздарчы, бул үй демек гардеробко, дизайнге, стилге, анан өзгөчө атмосферага жана өзгөчө ремонтко татыктуу экен достор. Бул Нурзаман City'нин Белгравия үйү Кыргызстандагы эң кымбат объекттердин бири, бирок бунун баасы өтө срочный, арзан сатылып атат. 280 000 долларга квадрат метр, 103 квадрат метр. Келиңиздер дагы сүйлөшүңүздөр. Кастро Инвест Кыргыз недвижимость сиздерге ушундай сонун үйлөрдү тартуулайт. Эгерде азыр алыңыз жетпей жатса, мага буйрусун деп комментарий калтырып коюңуз, жана ушул үйдү жакыныңызга кааласаңыз, ошол жакыныңызга да жиберип коюңуз. Это просто шикарно, понимаете? Это просто совершенство, достор. Биз дагы деле бүтө элекпиз, достор. Ошол эле үйдүн үстүндө 16 этаждын ушундай ушул жактын жителдери үчүн терраса бар. Жана айтып өтүп кеткендей эле, террасанын кенендиги, бул жакта коноктор келсе террасага алып барып сыйлай турган, ичинде кофе иче турган атмосфера. Бирок үйдүн узундугу, чоңдугу канча болсо, терраса да ошончолук чоң экен да. Ал эми бул жагына кирсеңиз, спортивный залы, тренировка кылган, бул жакта попугайлар, чымчыктар, кыскасы бул терраса жителдер үчүн арналган. Мен мындай террасаны жана мындай чтобы условияны ар бир жител үчүн бир дагы объектиден көргөн эмесмин. Демек бул үй сатуу алганга өтө татыктуу десек болот. Бул жактын өзгөчөлүгү бардык коммуникациясы бар, достор. Ушундай сонун үй арзан баада сатылып жаткан убагы 104 квадрат метр, ал эми үстүндө террасасы бар. Бардык бул жакта жителдер үчүн арналган, коноктосуп үстүңкү террасага да конокторду эс алдырсаңыздар болот. Бунун баасы болгону 280 000 долларга сатылып атат, өтө арзан баада. Анткени үйдүн ремонту очень дорого стоит экенин көрүп атасыздар, жана бул Нурзаман City'нин эң кымбат объекттеринин бири. Белгравияда турабыз да биз. Ошондуктан ушундай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан алганга жетип калыңыздар. Кастро Инвест Кыргыз недвижимость сиздер үчүн кызматта. Алдыда турган номерлерге байланышабыз. Баарыбызга буйрусунчу, машалла.